Мадиш, оқу баштап жырға батасың окшойт, Сіз сабаққа барғыңыз келбей жатат окшойсуз. Каникулдан кейін ошондой болуп калды ушу. Сыбаса сен канчанчы классты кыйратып атасың? 4. 4? Мен болсо 12. 12? Халат алдың өзүң мүмкүн? Алыпсың, 12 дегенде класс болу. Мояктын баарын ким даярдап койгон? А бул жылтырактар эмнеге керек? Жууп да коюптур. Соны макана. Токтогула. Колуңарды жууп келгиле. Колуңарды жууп келгиле дейт го. Ким бул? Биздин колубуз. Билбейм ким. Баскабыз жууп келели. Урушуп салып дагы бизди. Ай, халатым. Мына байке кол таза. Кайсы байке айтты? Билбейм. Колуңарды таза жуудуңарбы? Кана көрсөткүлөчү. Таза. Меникидер таза. Мадиш. Колуңду Таза. самындап жуудуң беле? Жок. Жүнү суу менен чай койгонго. Карачы колуңда кирилери калыптыр да. Бар самындап жууп кел. Сиз баарын деп шабаңызга мага катып коюңуз. Камсаңаба. Баары жакшы болот. Достор, силерде да ушундай учур болду беле? Колуңарды жуубай туруп, эптеп-септеп келип эле тамак ашка кол салганыңар. Кээде дейм да, болуп калабы? Мындай учурлар. Жууп келдиңби? Мен таптаза кылып жууп келдим. Жей бер. Билесиңби, эмне үчүн биз ушул тууралуу кеп куруп жатабыз? Анткени бүгүнкү биздин темабыз ошого Лайыктуу. Кайсыга ылайыктуу? Биздин бүгүнкү темабыз достор, кир колдор жана таза колдор десең окшошпой калат. Биздин бүгүнкү темабыз Микроб. Б. Туурабы же туура эмеспи? Туп-туура. Мадиш, сен даярсыңбы? Ооба, Тармабаке даярмын. Анда эмесе, кеттик. Достор, бизге дал ушул экспериментке эки куюлуучу, суу куюлуучу идиштер жана ошондой эле жалтырактар жана Мадиштин колундагы мын керек. Биз муга эки идишке суу куябыз да, анын үстүнө мындай сонун жылтырактарды кошо алабыз. Кеттик анда. Мен сууну. Даярбы сенде суу? Сууну алдык. Жарымына чейин куябыз. Мен жалтырактарды ачып алдык, достор. Азыр дал ушул жалтырактарды кошуп алабыз. Мынакей. Менки ушундай сонун композиция болду. Эми достор, элестетебиз. Ушул биздин сээп чыккан жалтырактарыбыз микробдор. Азыр колдорубузду алабыз дагы дал ушул микробду сууга салабыз. Байкайбыз. Эмне болобун? Даярбызбы? Кеттик анда. Мына. Бул бизге көрүнбөгөн Микробдор. бирок бизге жуккан микробдор деп эсептей берели. Микробдор. Көрдүңөрбү? Булар бизге көрүнбөсө дагы ушинтип биздин колдорубузга жугуп калат. Көрдүңөрбү канча миллиондогон. Ошондо Тармабаке, бул жылтырактардан дагы майда болуп турбайбы, микробдор? Ооба. Ошон үчүн биз көрбөй турбайбыз. Сен аябай микробторго бай болгонсуң го? Мадиш. Көрүп алдыңар достор, микробтор биздин денебизге кандай жугаарын, кантип сиңип каларын. Эми дал ушул микробторду кетирүүчү каражат бул мын. Самын керек. Муну жебейсиңер, билесиңер,
кол жууп туруп микробторду кетиресиңер. Туурабы? Бактерияларды, зыян бактерияларды. А эгерде биз микробтор менен ушинтип чогуу бирге тамактарды кармап салсак эмне болот? Мынакей азыр мисал кылып бананды кармап көрөлү. Карагылачы, банан микробторго. Жана ошондой эле достор, биз ушул колубуз менен кийимдерибизди кармайбыз, бетибизди кармайбыз, көзүбүздү чукуйбуз, жаныбызда жүргөн досторубузду кармайбыз, аларга кирдетебиз. Дал ошол учурларда биздин денебизге, организмибизге зыян бактериялар жугуп калат дагы ооруларга чалдыгабыз. Ооруп калышыбыз мүмкүн, туурабы? Ооба. Тырма баке, биз микробторду кантип көрсөк болот? Биз ар кандай микробторду, бактерияларды микроскоптун жардамы менен сөзсүз түрдө көрсөк болот. Мынакей. Бирок бул микроскопту колдонордун алдында биз колдорубузду жууп келбесек, болбоолук ушут. Мадис. Анлайсың. Анда кеттик. Кеттикпи анда. Достор, силер микроскопту карап тургула. Мадиш. Дал ушул микроскоптун жардамы менен биз ар кандай микроорганизмдерди, бактерияларды көрө алабыз. Жана бир кызыктуу факт. Сен билесиңби? Эң кичинекей микроорганизм 9 нанометр. Нанометр. Ал деген кандай билесиңби ушундо? Мончалык. Анан да кичинекей. Андан да отурасың. Мончалык. Көрдүңбү? Тырма баке, биз ичип жүргөн суу тазабы же анда да микробтор барбы? Аябай оор суроо бердиң, а? Менимче, анын ичинде бактериялар сөзсүз түрдө бар. Кел ошону анда достор менен чогуу бирге микроскоптун жардамы менен суунун ичинде эмне бар? Бардыгын көрүп көрөбүз. Макул. Кеттик анда. Мынакей биздин микроскоп. Сууну биз шприцтин жардамы менен соруп алабыз. Мынакей суу жана анын ичиндеги микробтор, организмдер, бактериялар. Азыр дал ошол сууну текшеребиз. Эң алгач биздин бул эмне болуп калат ошондо? Тактай. Айнек тактай. Айнегибизге суудан сыгып алабыз. Коркунучтуу. Көрдүңбү? Көрдүң? Муну деген микроб деп коет, микроорганизм. Бул узун экен я. Бирөөсү куртка окшош экен го. Мына достор, силер да көрүп атсаңар? Узун экен аябай. Абайлагыла. Силердин колуңарга жугуп ооруп калбагыла. Тырма баке, ар бир үйдө микроскоптор боло бербейт да, ал учурда микробторду кантип көрсөк болот? Мадиш, ал сурооңо жоопту мен таптым. Бирок азыр жооп бербейм. Мен сага эксперимент аркылуу кийинки экспериментте жооп берем. Сен бул жерде даярдап тур. Азыр мен достордон суроо жооп жүргүзүп келем. Сен болсо Тарма байке мен да барам дебейин, жок, макулбу? Тырма баке, мен да барам дейм, бар кете бериз. Дебейсиңби? Ооба. Анда болду, мен кеттим. Давай, пока. Пока-пока. Башыңа чоң чака. Микробтор жалаң зыян болобу же пайдалуусу да барбы? Пайдалуусу да бар. Алар эмнеси менен пайдалуу? Желудоктарга жардам берип калышы мүмкүн ушундай болот да, ситуацияларда. Ооругандарда ошондой витаминдер бар, витамин деп коем. Курттар бар, микробтор, алар желудоктарга жардам бериши мүмкүн да, ошондой болот да. Жакшы. Сенин организмиңде, денеңде канча микроб бар деп ойлойсуң? Билбейт экен ошону. Помогает организму или чтоб человек рос. Есть ли в твоем теле микробы? Да. Есть и полезные, и вредные. Полезные у нас это в желудке, помогает пищеварению, переварить пищу. А вредные, получается, губят организм. Это как коронавирус или же грипп. Как ты думаешь, у тебя есть, да, микробы или нет? Есть в животе. Сколько их? Да, много, миллиарды, может, миллион. Бардык эле микробтор зыянбы же арасында пайдалуу микробтор барбы? Билбейм. Бар.
Пайдалуу микробтор да бар. Мисалы алар эмнеси менен пайдалуу? Алар кээдеги небелерден жардам берет да. Ичинде организмдин ичинде бар болот. Сенин канча микробуң бар? Онусун билбейм. Көп эле да деге. Бактерии, микробы, они только вредные есть или полезные тоже есть? Полезные есть тоже. Например? Не знаю, там есть, да? Есть, да? А как ты думаешь, сколько микробов у тебя в организме? Ну, тоже много. Микробтун зыяны эле барбы, же болбосо пайдалуусу да барбы? Экөө тең бар. Пайдалуусу эмнеси менен пайдалуу? Билбейм. Не, мне кажется, они больше вредные, чем полезные. То же самое. Больше вреда, чем пользы. Есть ли в вашем теле, организме бактерии, микробы? Да. Конечно. Сколько? Думаю, сосчитать вряд ли можно будет. Правильно. Сенин организмде микробтор барбы? Микроб бар, пайдалуу нерселер да бар. Пайдалуу дагы бар. Мисалы эмнеси менен пайдалуу? Билбейм, бирок пайдалуу бар экенин билем. Сиздин организмиңизде канча микроб бар деп ойлойсуз? 100 ашык. 100дөн ашык, э? Ооба. Достор, көрсө биздин денебизде аябагандай көп микроб бар экен. Алар 100 же 100дөн ашык эмес. Алар 40 триллиондон ашык экен. Элестетсеңер, алардын жалпы салмагы 2 килограмм болушу мүмкүн экен. 2 килограмм! Мындайча айтканда, алар биздин денебиздеги клеткалардан 4 эсе көп экен. Аби, Мадиш, абайла. Алдыгы деген Қойдырыз чекшіне шприц. Апе, экспериментке катуу даярдык көрүп аткандагы нербез окшойт, Мадиштин. Кана, анда эмесе баардык каражаттар даяр болсо, анда биз баштадык. Жарыкты өчүрөйүнбү? Ооба. Мына сага баарды өчүр. Мадиш, бул не бала? Микробтор бұл. Койчай. Ооба. Тройки нам. Нас. Достор чүнле микробтар көрүнүп атат. Кара экен, Көрдүңөр достор, микроскопсуз эле дал ушул лазердин жардамы менен биз микробторду көрө алат экенбиз. Мына достор көрдүңөр, ушундай эле кичинекей лазер менен эле ушундай эксперимент жасасаңар болот экен. Тырмалойке, дүйнөнүн таза жеринде микробтор жок болуш керек, Билбейм. Мен билбейт экен, ошону башка бирөөдөн сурап көрбөйлүбү? Кимден сурасак болот? Профессор. Профессор да? Профессор, сиз билесизби? Микроб деген сөз грек тилинен которулганда майда дегенди түшүндүрөт. Биздин денебизде 2 килограммга жакын микробтор бар. Коркпогула, алар пайдалуу микроорганизмдер. Алардын бирөөсү бизге тамак сиңирүүгө жардам берет, а бирөөсү биздин иммунитетти бекемдеп, ар түрдүү оорулар менен күрөшөт. Ошол эле учурда коркунучтуу микробтор бар. Алар көп учурда биздин организмге биз колду жубай тамактанганда кирип алышат да көптөгөн ооруларды пайда кылат. Дүйнө жүзүндөгү эң кичинекей микроб 9 нанометр. Алар биздин чачтарыбыздын учтарында жайгашкан. Билесиңерби? Эң чоң бир клеткалуу микроб каулерпа деп аталат. Анын узундугу 3 метрге чейин жетет. Дайыма тамактанаарда колуңарды самындап жууп, өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көргүлө. Мадиш, мен бир нерсе билип келбедимби? Микробтор тууралуу, анан биздин организмибиз тууралуу. Чынбы? Ооба да, мугалимден айтып берейинби мен сага? Мына мен да мемем аба келдим. Биздин организмибиз мондай. Анан биздин организмибизге ар кандай бактериялар, микробтор киргенге аракет кылат. А бирок биздин организмибизде ошол бактерияларга каршы
иммунитет деген бир бала бар да. Биздин организмибизге негизи ошол микробтор кирбеш үчүн биз колдорубузду жууп, мындай таза жүрсөк, алар кире албайт да. А бирок биздин организмибиз да анын ичине толтурат деген мондай микробтор келишет да. Деп келгенде лимфоциттер монтуп туруп кирбегиле организмге деп туруп мындай азыр мен сага тартып көрсөтөм да. Мондай да, мондай. Мондай антителаларды ыргыта башташат да. Тармау микроб экен да. Мына достор көрдүңөрбү? Дал ушундай деген микробтор биздин организмге барганга аракет кылат да. А бирок аларды лимфоциттер тосуп алат. Лимфоциттер болсо алар жакшы балдар. Ал биздин организмибизди коргойт. Анан ушундай антителаларды ыргыта башташат микробторго. Анан биздин антителабыз каршылык көрсөтүп, мына анан могу дос келер лимфоциттер тиги микробтор менен мушташышат. Салгылашуу болот ортодо катуу. Анан мадиш көрдүң да? Ушундай салгылашуу жүрөт. Анан үчүнчү биздин жакшы байкелер бар да. Ал байкелердин аттары фагоцит. Лейкоциттердин дагы бир түрү да. Алар фагоциттер. Ал байкелер аябай ачка болушат. Бирок жакшы байкелер. Бул деген лейкоциттин бир түрү. Фагоцит деп коет аттары. Бул фагоциттер дайыма ачка жүрүшөт. Деп. Анан ошо ачка жүргөндүктөн булар бир нерсени жеш керек. Алар эмнени жейт? Албетте мооларды жейт. Микробторду дегендерди жейт дагы, тоюп калат. Анан биздин организмибиз дагы сак бойдон калат. Ооба, түшүндүм. Мына ушундай сонун нерсени билип келдим. Мен сага айтып бердим, сен өзүңдүн окуучуңа айтып бересиң. Мышыгың барбы? Ооба. Мышыкка айтып бересиң. Манакей достор, көрдүңөрбү? Жөнөкөй жана жеткиликтүү. Түшүндүңөр да турабы? Нан жегенде эле. Ошо Тармабаке фагоциттер, микробтор жеп салып турбайбы, Анан биздин организмибизде эмне болот? Өз калыгына келет дагы, ооруткан адамдар айыгып кете турбайбы? Келтиресиң да, келбешти. Түшүнүп алдың, Ооба. Азаматсың. Мына достор, көрдүңөрбү? Биздин организмибизде ушундай процесстер ар дайым жүрүп турат. Достор, бир кездерде жөнөкөй адамдар ал тургай илимпоздордагы эң кичинекей жаныбар деп, ончалык деп бүргөнү эсептешкен. Бирок илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында микроскоптун жардамы менен кичинекей микроорганизмди көргөнгө чейин. Андан соң аларды изилдеп келгенде эң кичинекей микроорганизмдер дүйнөнүн бардык жерлеринде бар болгондугу белгилүү болгон. Алар жерде, сууда, абада, жаныбарларда, жада калса адамдарда жашайт. Айрым микроорганизмдер аябай назик болушат. Алар бат эле өлүп калышат. Ал эми кээ бирөө болсо аябай тоңдуруп кайнатса дагы эч нерсе болбойт экен. Алар ууларга, кислоталарга дагы туруштук беришет экен. Алар адамдын организмине кирип кетсе, туберкулез, ангина жана башка өпкө ооруларын пайда кылат. Мындан сырткары пайдалуудагы бактериялар көп. Мисалы, сыр жана айран пайдалуу бактериялардын жардамы менен жасалат. Ошондой эле алар дарыларды жасоодо дагы жардам беришет. Бирок, достор, бардык бактериялар пайдалуу эмес. Ошондуктан тамактанардын алдында колуңарды жууганды унутпагыла. Ошондо жок дегенде ашыкча микробтордун организмибизге кирбөөсүнө жардам берген болосуңар. Достор, токтогула, дагы бүт элек. Продюсер Кундуз Аманова. Редактор Элдияр Мирбек уулу. Режиссер Медина Абакирова. Оператор Азиз Мамытов, Эрнис Сыдыгалиев. Монтаж Айсулу Тынышева, Нургүл Рысалиева. Башкы ролдордо
Тармал Ырыспай Жумаев. Профессор Нурислам Талипов. Мадиш кыз Мадина Асқатова. Сүрөтчү Бакай Мусаулу. Эми бүттү.